Assalamu alaikum достор, мына жақында Қырғыз еліне белгілі ырчы мырзабыз Мирбек Имамбековтың 2025 жылдағы 20-21 сентябрда Улуттук филармонияда чоң программада концерт өтөт. Ушул концерт боюнча кененирээк сүйлөп берсең, Мирбек. Ассаламу алейкум бардыңыздарга. Бул концерт боюнча айта турган болсом, бул концерт эми 20 жылдык отчет концерт биринчиден. Экинчиден албетте баягы сагынычтуу концерт десек болот. Үчүнчүдөн ностальгия концерт десек болот. Анткени эмнеге дегенде ал концертте жалаң гана эски ырларым, көбүнчө эски ырларым ырдалат. Албетте эми сиздер менен мына музыканттар бардыгы командабыз менен турабыз. Даярданып атабыз, иншалла буюрса. Анан элдин суроолору ушундай да, эски ырларыңан ырдачы деп атпайбы. Анан эми жаңырлар дагы бар арасында. Жакшы, сонун жаңы жазылган ырлар бар, аны да угасыздар. Анан албетте концертке келсеңиздер, бир сонун шер жазалы. Мына достор, ошол концертте Чебер бенд деп коебу, ушул Чебер бенддин музыканттары мына коштоп берет. Гитарада Чыңгыз, Чынтемир, Урмаспапта мына Марат, ошондой эле бас гитарада Аскар, ал эми клавишада мен өзүм. Колуңуз менен жабыңыз. Кудай бурса, ушул Мирбек Имамбековдун концертинде кызматтабыз. Дагы бир жолу ушул жарыя кылып коюуну туура көрдүм. 20-21 сентябрда Улуттук филармонияда сиздерди күтөбүз. Быйыл мына 2025 жылы 20-21 сентябрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Мирбек Имамбековдун концертине күтөбүз. Ооба, анан албетте урматтуу достор, Кассир Кейжиден билеттерди аласыздар. Кассир Кейжидин сайтына эле кирсеңиздер, каалаган местаны тандап алсаңыздар болот. Месталардын баары көрүнүп турат. Бирок могул Жаныш аке, могу видео сонун болду. Негедир мындай эсесиңи видео болду. Концерттен күтөбүз сиздерди.